Мына ушулар Аллахтын жамааты. Уккула, Аллахтын жамааты гана жеңишке жетет. Бул үммөттүн аманаткөйү Абу Убайда ибн аль-Жаррах. Албетте, ар бир үммөттүн аманаткөйү болот. Бул үммөттүн аманаткөйү Абу Убайда ибн аль-Жаррах. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам. Мына ушул улуу мусулман жөнүндө жазууга даярданып жатканымда мага башкача сезимдер келди. Эмне экенин өзүм да билбеймин. Мен коркуу аралашкан таң калыштуу сезимдерди жана бул кишиге болгон сүйүүнү башымдан өткөрүп жаттым. Кичинекейимде анын жөн гана Абу Убайда ибн аль-Жаррах деп атын укканымда жүрөгүмө сыймыктануу толчу эле. Ал учурда мен бул кереметтүү инсандын баатырлыктарын уга элек болчумун. Мына мен азыр ал тууралуу жазганга батынып турамын. Эгерде мен эмне кылып жатканымды билгенимде. Бул инсан жөнүндө жазууну эле мени бир суроо тынчсыздандырып жатты. Улуулугу көккө жеткен Алп баатыр жөнүндө жазууга менин күчүм жетеби? Бул китепти жазуу пикири акылыма келгенде өзгөчө бул улуу инсан тууралуу жазып баштаганымда калемиме аябай бекем ишенип алганымды мойнума аламын. Бирок Аллах Таалага мактоолор болсун, бул улуу инсандардын тарыхтарын карап, алардын укмуштуудай окуяларына терең киргенге чейин калемимдин мокоп, алсыздап калганын сезбедим. Бул улуу инсандар тууралуу жазууда калемимдин мокоп калуусун билсем да, жаш кезимден бери кызыгып жүргөн алардын кереметтерге бай ааламын жазбай таштап кое албадым. Окурмандарга бул улуу жүз инсандын ар биринин багынан бирден гүл үзө чыгуу үчүн ислам тарыхынын кемесине отуруп, ошол улуу жүз инсандын деңизинен сүзүп, заман жана мекен тосмолорун басып өтүп, алардын портуна жетүүм мен үчүн милдет болуп калды. Ал эми алардын улуулугун бардык тараптарын жыйноону каалагандар болсо, ар кандай заманда жазылган бардык тарыхчылардын бул улуу жүз инсандын же жок дегенде алардын бирөөсүнүн тарыхын толук жазган китептерин тапсын. Ким эгерде мына ушундай укмуштуу китепти тапса, мага да айтып койсун. Чындыгында Абу Убайда, Аллах андан ыраазы болсун, басып өткөн кыйынчылыктарды элестетип көргөнгө да болбойт жана акылга да сыйбайт. Бадыр салгылашуусунда Курайш аскерлеринен бир мушрик Абу Убайда менен жекеме-жекеге чыгууга келе жатканын байкап, аны менен салгылашуудан баш тарткансып алыстап кетет. Бирок жанагы мушрик оң келген жерде дароо Абу Убайда менен салгылашууга чыга келет. Мына ушундай көз ирмемдердин биринде экөө кайрадан бет маңдай чыгып калат. Абу Убайда ал адамдын көзүнө караганда башынан өткөндөрү акылына бир келип кетти. Бул адам ким болду экен? Бул адамдын кимдигин айтуудан мурда Аллах Тааланын инсан тарыхындагы бул унутулгус окуяны кантип сүрөттөгөнүнө көңүл буралы. Аллах Таала аны 7 кабат асмандан кыямат күнгө чейин окула турган ыйык Куранда түбөлүккө калтырып койду. Аллах Таала Абу Убайда ибн аль-Жаррах жөнүндө мындай деп аят түшүрдү. О Мухаммад, сен Аллахка жана акырет күнүнө бекем ыйман келтирген адамдарды эч качан Аллахтын жана анын пайгамбарынын душмандарын дос тутканын көрбөйсүн. Эгер ал душмандар алардын аталары, перзенттери, ага-инилери жана тууган-туушкандары болсо да, дал ушулар Аллах алардын жүрөгүнө ыйманды жазып койгон жана өзүнүн руху менен кубаттаган адамдар, аларды кыяматта түбүнөн дарыялар агып турган, анда түбөлүк калчу бейиштерге киргизет. Аллах алардан ыраазы болду, алар дагы Аллахтан ыраазы болушту. Мына ушулар Аллахтын жамааты. Уккула, Аллахтын жамааты гана жеңишке жетет. Мужадала сүрөсү 32-аят. Ал Абу Убайданын атасы мушрик аль-Жаррах эле. Абу Убайда уулун өлтүргүсү келген атасынан колунан келишинче качса да, атасы аны менен салгылашууга көгөрүп артынан түшүп алат. Бул залым ата баласынын ата-бабасынын динин таштап, ислам динин кабыл кылгандыгы үчүн өлтүргүсү келди, бирок соңунда уулунун кылычынан жерге жыгылды.
Мына ошондо бул инсандык психологиялык оор абалды түбөлүк калтыруу үчүн кереметтүү аят түшкөн. Бадырдан Ухудка өтөлү. Ухуд согушунда ар тараптан кол салган өлүм коркунучунан Аллахтын элчиси Талха ибн Убайдуллах кандай коргогонун билебиз. Ошондо Абу Бакыр дагы досу Мухаммад алейхиссаламды куткаруу үчүн болгон тездиги менен чуркап келе жаткан эле. Бирок ал өзү жалгыз эмес болчу. Чыгыш тараптан ага узун бойлуу арык денелүү бирөө жетип барды. Айша энебиз айткан хадисте Абу Бакыр Аллах алардан ыраазы болсун аны төмөндөгүчө сыпаттайт. Бир убакта чыгыш тараптан бирөө куштай эле учуп келди. Мен аны көрүп мындай дедим: О Аллах, биздин бул ишибизди моюн сунуубуз катары кабыл кыл. Биз Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассаламдын жанына барсак, ал Абу Убайда ибн аль-Жаррах экен. Бул эки сахаба Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассаламдын жанына барышканда, анын жаагына душмандардын согуш тулгасынын эки шакекчеси кирип кетип, жаракат алып калган экен. Абу Бакыр аны сүйүктүү досунун жаагынан алууга аракет кылып жатканда, Абу Убайда ага карап: Аллахтын аты менен суранам, муну мага бер, мен алайын деди. Абу Убайда Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассаламдын жаагындагы шакекчени тиштеп, катуу тартып сууруп алганда, анын бир тиши кошо суурулуп чыкты. Оозу канап жатканына карабастан, экинчи темирдин сыныгын катуу тиштеп тартып, аны да чыгарат. Бирок Абу Убайданын экинчи тиши да түшөт. Ошентип, ал Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассаламды куткаруу үчүн эки тишин курман кылган. Абу Убайда Ярмук согушунда мусулмандардын аскер башчысы болгон. Мусулмандар анын жетекчилиги астында римдиктердин 500 000 аскерин жеңишкен. Андан кийин ал жерде кургак жыгачтардан от тутанып, анын себебинен чума оорусу пайда болот. Ошондо Умар ибн аль-Хаттаб Абу Убайданы мүмкүн болушунча куткарып калуу аракетин көрүп, ага кат жиберет. Менде сенсиз бүтүрө албай турган иштер чыгып калды, тезинен келип кал. Умар аль-Фаруктун бул катын окуганда, Абу Убайда жылмайып, аны өлүмдөн куткарып калуусун каалап жатканын билип, Умар аль-Фарукка мындай деп жооп жазат: Абу Убайда ибн аль-Жаррахтан момундардын падышасы Умар ибн аль-Хаттабка: Сизге Аллахтын тынчтыгы, ырайымы жана берекеси болсун. Андан кийин мен сиздин ишиңиздин кандай экенин билдим. Мени чечимиңизден бошотуп коюңузду суранам, анткени мен мусулмандардын жоокерлеринин биримин. Мен өзүмдү алардан бөлүп карай албаймын. Умар ибн аль-Хаттаб катты окуганда ыйлап кирет. Жанындагылар андан Абу Убайда өлүптүрбү деп сурашканда, ал: Жок, бирок ал жакында өлүшү мүмкүн деп жооп берет. Умар ибн аль-Хаттаб Абу Убайданын өлүмү жакындап калганын сезгендиги үчүн ушундай деп айткан. Умардын кайгырып ыйлаганын көргөн Медина эли да ыйлайт. Чындыгында көп күн өтпөй бул үммөттүн аманаткөйүнүн денесине чума оорусу таркап кетип, шейит болот. Шам шаарларына жана айылдарына Аллахтан башка кудай жок жана Мухаммад анын элчиси деген улуу сөздү жеткирген эң кадыр барктуу, эң татыктуу жана эң улуу баатыр шейит болду. Дамаскта бир аксакал тасбих айтса, Хама шаарынан бир аалым чыкса, Амманда бири намаз окуса, Сайда шаарында бири Аллахты зикир кылса, Ал-Акса мечитинин мунараларынан азан чыкса, алардын соопторунан эч нерсе кемибестен Абу Убайда ибн аль-Жаррахка жетип турат. О Абу Убайда, Аллах сени ырайымына алсын. О биздин үммөттүн аманаткөйү, Аллах сени мээримине алсын. Абу Убайда ибн аль-Жаррах Абу Бакыр жана Умар аль-Фаруктан, Аллах алардан ыраазы болсун, кийинки 3-чү халифа болоорун көпчүлүк мусулмандар билбесе керек. Умар аль-Фарук өлүм төшөгүндө жатканда сахабалар андан ордуна ким коюусун сурашканда, эгер Абу Убайда тирүү болгондо мусулмандардын халифалыгына ошону көрсөтөөрүн айткан. Бирок Аллахтын тагдыры жана даанышмандыгы менен Умар аль-Фаруктун бул тилеги орундалбай калды. Күндөрдүн биринде Умар аль-Фарук сахабаларга мындай дейт: Айткылачы, ким эмне каалайт? Ошондо кээ бирлери айтат: Эгерде ушул үйдүн ичи толуу алтын болсо, мен аны Аллахтын жолуна сарптайт элем. Башкасы айтат: Ушул үй кымбат баалуу таштарга толо болсо, мен аны Аллахтын жолуна коротмокмун.
Андан кийин Умар кайрадан: «Айткыла дагы» дейт. Алар: «О момундардын падышасы, эмне айтышыбызды деле билбей калдык» деп жооп беришет. Ошондо Умар мындай дейт: «Бул үйдүн Абу Убайда ибн аль-Жаррах, Муаз ибн Жабал, Абу Хузайфа, азат кылган Салим жана Хузайфа ибн аль-Яман сыяктуу инсандар менен толо болуусун каалайт элем». Умар ибн аль-Хаттаб Шам шаарына келгенде Абу Убайдага: «Кана эми, бизди үйүңө алып кир» десе, Абу Убайда: «Менин үйүмдө эмне кылмак элеңиз? Мен сизди капа кылгым келбейт» деп айтат. Бирок айтканынан кайтпаган Умар аль-Фарук Абу Убайданын үйүнө кирет. Кирип, анын үйүнөн эч нерсе көрбөйт. Абу Убайдага карап: «Буюм тайымдарың кайда? Шам шаарынын эмиринин үйүндө эски кийиз, табак жана бир илегенден башка эч нерсе көрбөй турам. Жок дегенде тамагың барбы?» деп сурайт. Абу Убайда туруп табагынан нандын сыныктарын алып чыкканда, аны көргөн Умар аль-Фарук көзүнө жаш алганда, Абу Убайдага кайрылып мындай дейт: «О момундардын падышасы, мага бооруңуз ооруп ыйлап каласыз деп айтпадым беле? Акыйкатта адамга баш калкалай турган жери болсо ошол жетет». Муну уккан Умар аль-Фарук ыйламсырап мындай дейт: «О Абу Убайда, дүйнө сенден башкабыздын баарын өзгөртүптүр. Бул үммөттүн аманаткөйү Абу Убайда ибн аль-Жаррах башчылык кылган Ярмук салгылашуусунун тарыхы кандай болгон? Салгылашуунун башында өлүмгө өзү басып барганга чейин Абу Убайдага таң калыштуу суроо узаткан мусулман баатыры ким эле? Эмне үчүн Абу Убайда бул суроону угуп ыйлаган?» Кезекте